Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Бүгүн силердин назарыңыздарда кытайлык кыргыз бир тууганыбыз Багжан Азат уулунун Тагдыр таразасы чыгармасы. Багжан 19 жашта. Ал Кытай Эл Республикасынын Көктерек Кыргыз айылынын тургуну. Багжан менин каналымдын активдүү угарманы болгондуктан ой пикирлериңерди, жакшы каалоо тилектериңерди комментарийге калтырсаңыздар болот. Багжан Азат уулу Тагдырдын таразасы. Бармак басымдай бул айылда аз болбогон түтүн жашайт. Айылга кадириси таанымал, баар ишти кылт кетирбей баамдай билген Үрүлкан эне. Жашы 80-де алкымдап калса да акка моюн сунбай, тең курдаштарынан алда канча тыңдыгы, жаактууга жай бербеген чечендигине алда кимдер таң калып ынанышса, кай бирөөлөр мастан кемпир деп кыртышы сүйө бербейт. Өз учурунда 2 гана кыздуу болуп, бир уул багып алган. Кыздары үйлөнүп ордун табышты. Өкүнөрлүүсү жалгыз баласы али күнгө чейин кыз атмайга жакын жуубай, бойдокчулук менен ар кайда иштеп жүрөт. Жашың өткөн соң тең чамалуу кыз селкилердин деле дайыны калбайт сыягы. Өзү теңдүү кыздар алда небак бир үйдүн бүлөсү болуп бүткөн. Тең туш балдар 30-дан аштың, эмне үйлөнбөйсүң, балким эркектигиңде айып бардыр деп келе келишет. Анткен менен ал сыяктуу сөздөрдүн бирин да таназарына алып койбойт. Балким кулагына көндүм болуп бүтсө керек. Анан маянасы тийгенде акчасынын кичине бир бөлүгүн энесине салып жиберет. Үрүлкан эне ошого курсант. Атии Мураталынын баласынын кайда иштеп жатканын билип болбойт. Ошол кеткенден азыркыча дайынсыз жүргөнүн колум коңшунун баары билет. Ага караганда көрөрүмдөн өлөрүм калган мендей какбаштын, өмүр өртүн тутантып, кайгы азаптан биртике болсо да арачалап, жаман чалымдын ордун өксүтпөгөн көкүрөк күчүгүм миңөөдө деп баласына ыраазы боло калса, кээде көңүлү бузулуп, мынтип кокулой башы жүргүчө үйлөнсөм эмне, наристе жытына ошончо ынтызар болгонумду билет бекендир, качанга чейин күйөө балдарыма көз каранды жашайм. Айтор чар жайыт ойдон көңүлү жашыйт. Карылык башка келген соң жаштыгын эстеп бүшүркөөнүн не кереги? Ооба, тек башы бүтүн, боору эсен таң эртеңки кылайып чыккан күндүн сарысын көрүүгө насип эткен тагдыр болмушка миң ыраазы. Утурумдук бул жашоонун чегине чукулдап калса да, кайратынан кайтпай, майтарылган көңүлүн жакшылыкка жооткотот. Жыргалынан Азаварбын 5 күндүк жашоо жолубузда оонай көтөрүп, омурткабыз сыздап, бир өлүп, бир тирилип, жарык дүйнөгө көз ачырып, анан түн уйкуну 40 бөлүп, түмөн түйшүк ичинде илкип жашап, урпак бүтөт экенбиз. Мээнетибизге туштук ошолордон жакшылык таап, бир күн болсо да жылуу мамилеге манчыркап жашай алсак, өмүрүбүздө андан артык бакыт болмок эмес. Кыз опалуу болсо гана жетиштүү эсептелбейт. Тилекке жараша анын күйөөсү да опалуу жана түшүнүгү терең болуусу шарт экен. Албетте, кылактаган 2 кызы бирде энесине жылуу кабак тааныткандай болгон менен, тиги күйөө балдары сыртынан күлүп, ичинен тымызын жаман көрүү сезими баардыгын көөнөгөз эне илгиртпей туят. Ошого бир айча бир кыздын үйүндө, андан барып жана бир кызыныкында алма кезек баш калкалап жүрбөйбү кокуй. Үрүлкан эненин кичүү кызынын бир бала бир кызы бар. Кызы болсо 7-класста окуйт. Дайыма мектептен тарап келген сайын тапшырмасын аткаруу мында калсын, телефондон баш албай отурган. Аны көргөн Үрүлкан эне кыжыры келип чыдабаганда: "Ай кызым, саамга көзүңдү тыныктырсаң боло.
дегенине койбой телефонун телмире тиктеп отурат. Илгери кыздын жаман илдетин учуратса энесин катуу күнөөлөшкөн. Энесин көрүп кызын ал эшигин көрүп төрүнөт деген сыңары эң оголу кызга атадан мурда эненин тарбиясы орчундуу эсептелген. Кыздын кандайлыгын энесинен баамдаган. Ошого тарбияңды катуу бер кызыңа. Кызыңдын бу жоругу жакшылыктын жышааны эмес. Бойго жеткен кыз жүктүн бурчунда отуруп сайма сайып, шырдак шырып, курак курап, кийим кече тигип дегендей ар бир кыз өз себин өздөрү даярдап үйрөнөт дечи эле. Деги бул заманның не болуп баратат деп улутуна тарбиясын айтып калмай бар. Бала деген бала экен, канча айтып кулагына кумдай куйса да кенебегенсип дале өнөкөтүнөн жазбайт. Бүгүн достор айыл борборундагы чакан көңүл ачуу ордунда чай өткөрөт экен. Барбасак болбойт. Апаңдын кир коогун башка күнгө калтыр деген күйөө баласынын өктөмүнүн Үрүлкан байбиче эшиктин тышында туруп аны укту. Апаң дейсиң го, сен апа десең тилиңе тибиртке чыгабы? Качан болсо эле ушул кылыгың. Кирди жууганым жууган. Бүтмөйүң барбайм. Анчалык ашыгып жатсаң, сен бара бер, элдин алды болуп. Ошо апаңдан тарттым. Бакма болгондон башка эмне иштеп берип жатыптыр. Жүрсө да тынч жүрбөй жожурап балдар касылат. Башка туугандар алыска көчүп кетпи деп жинденген бойдон терс бурулду да тазалык бөлмөсүнө кирип кетти. Мына ошондон тартып Үрүлкан эне өзүнүн бул үйдө артык баш экен, аш ичип аяк бошотор иттен айырмачылыгы калбаганын ойлоп каңырыгы кырк түтөйт. Бийлик кимдин колунда болсо жарлык ошонун оозунда. Ооба, күйөөсүнүн алдында тили кыска болуп, аргасыз айтканына көнүп, айдаганына басып, айтса алаканынан жумса уучунан чыкпай жүргөн байкуш кызына боор ооруйт. Эчен жолу уулуна телефон жалгап, бул иштердин чоо жайын айтууга аракеттенген. Бирок дит багып айта албады. Айтканда эмне? Апам кыйналып жатыптыр деп эртеси эле аял алып жетегилер дейсиңби? Ошол жагын ойлоп, айтуудан корунуп жүрбөйбү кокуй. Жетим бала шекилдүү сомодой жалгыз үйдө жан сактоо кара адамга чынында мүшкүл эмне? Аргасыздан кыздарын босогосун башпактаса, кээде кимдин үйүндө түтүн чыкса ийменбей бара берчү болгон. Бирок колум коңшуга батмагы да кыйынга турду. Көзгөрүнө сыр алдырбай ичинен көз жоголсо дейт. Күн түндө жатып алган жайы жок. Болгону бир чөйчөк чай ичип койгонуна күнөөлүү болгонсуйт. Агөрөк кара курсактын камы үчүн кароосун казык, кара башын токмок кылып, адал эмгеги менен жашаган жупуну үй бүлөлөр умай энесиндей мамиле тутушат. Тим эле колунда бар дүйнөсүн дасторконго аянбай коюп, чай тамагын айттырбай берип турганына Үрүлкан эне ыраазы. Эл деп ооз толтуруп айткан менен баары тең бир кылка эместиги зээнге итет. Көңүл каалаган үйүнө бара берүүдөн тайсалдабады. А бирок жакын коңшусу Азизжандын үй бүлөсү менен дээрлик киришип кетпейт. Аны көрсө мокочо көргөнсүп алыс айланып басат. Анткенинин өзүндүк себеби бар. Айта келсе, узун сабак аңгеме. Азизжан десе Азизжан деп сөөлөтө ат көтөргүс, айыл арасына мал дүйнөсү менен кадырлуу көрүнгөн жан эле. 2 үйүр жылкы, 30дай уй, 300дөн ашуун өңчөй кара койлору бар болуп, өз айылынан бөлөк канатташ элдерге дейре бараандуу бой көтөрүп, терисине сыйбай мактанган эр кулдардын бири болчу. Жаз жайлоого, кыш кыштоого көчүп конуп, жаны сеп албай жапа тартса да, котологон малын көргөндө качантан берки жаны кыйналган күндөрүн түгөл унутуп, көкчүйгөн көзү күлмөңдөп жыргап калчу. Учурунда тагдыр ага мал байлыкты ченебей берген менен башка чукак. Алгачында бир кыздуу болуп, анысы 2 ай толуп
толбой чарчап калган. Андан соң дарыланбаган маманы калбай жүрүп, акыры тилегени кабыл болуп тикендей жалгыз уулду болушкан. Баланын туулганына эмес, турганына сүйүн деп, баланын аман болгонуна көңүлдөрү куунап, көзүнө карап чоң кылды. Бирок короо толгон малы турса да, жалгыз туягын эл катары окутканга жарабады. Окуп эмне кылар элең? Биз деле окубай ушунча мал дөөлөткө жетиштик. Окугандарды да көрдүк. Түзүк бирөөсү жок. А көрө малга карайлаш, деп окуудан эрте чегиндирди Азизжан. Ошончо мал пулун жалгыз уулуна каржылоодон аяп көрүнө ала кетет беле, деп дал ошондо айыл арасындагылар кыжырлана жакасын кармашкан. Анысы бир теңдечи, демейде анын адам сөлөкөтүндө кийингенин көрбөйсүң. Качан болсо дал-дал болуп бөлүнгөн чапан менен бир карыш жеринде бирден жамаачыланган шымы уркуйган денесин ого эле көрүмсүз көрсөтөт. Сыртынан караганга көчөдөгү кайрчыдан айырмачылыгы жоктой көрүнөр эле. А эгер аны тааныбаган бирөө көрөр болсо, жанын бага албай калган календер деп айтышында шек жок болчу. Адам сыйлашкандын кулу, ооба. Жайчылыкта ар кими жан багуунун каркытында жанын сабап күйпөлөктөгөн менен, аш тойлордо, жакшылык жамандыкта бирин бири эстеп, жеңилин жерден, оорун колдон алып, күчүнүн жетишинче жардам колун сунат эмеспи? Бирок Азизжандын бир эрте ойго барып, көңүл толоорлук кошумчанын кошконун көргөн жан жок. Бир тыйын чөнтөгүмдөн чыкканча жаным чыксын дегендердин дал өзү. Ошондой Сараңбайдын колунда өз кезинде Үрүлкан байбиченин абышкасы малчысы болуп жатпайбы? Ал убакта алдында айдаган малы канча көп болсо, журтчулукка кадыры ошончо артып, көөдөн кере чалкып жашаган доор. Малы жок турмушу төмөн түтүндөр байлардын колтугуна корголоп, күнүмдүк жашоосун уланткан. Антпей айла жок болчу. Элге иштебесе бекер акча кайда? Анын үстүнө катын баласын багуу керек дегендей. Ошондогу катаалдуу күндөр менен азыркы ак төөнүн карды жарылып, кой үстүнө торгой жумурткалаган бейпил жашоону ойлоп, кубанганынан бешенесиндеги эчен жыл кажып чарчап, кайгы касирет чыйырлаган бырыштары жазыла калгансый. Азыркы таптагы партия өкмөттүн туура жетекчилиги менен элдин тынч бейпилдикте бакытка балкып жашаган күндөрүн көрүп сыймыктанат. Ушул күндү байкуш абышкасы көрө албай кетпеди баалат күн. Ошол Азизжандын таман астында тепселип көрбөгөн кордугу аз дейсиңби? 4 мезгилдин кайсыл маалы болбосун, Азизжандын улагасында бергенин ичип, колуна тийгенин жеп, карптын кейпин кийген менен үй бүлөсүн аш тамактан тарылтпай, Азизжандан алган жарбаган маянасын түгөл кемпирине тапшырат. Ошондогу бир тыйын акчанын өзү оңой мээнет менен келди дейсиңби? Бир чети малдын түйшүгү баш көтөртпөй эсин оодарса, бир чети Азизжандын көр жемеси көкүрөгүнө көк таштай батат. Кой оозунан чөп албас момун чалынын ошончо ийин-кысып иштегенин Үрүлкан эне толук билбей жүргөн. Кемпирин ойлоп бейиши болгур кайран киши Азизжандан уккан орунсуз жеме сөздөрүн кемпирине айткан эмес. Бирок бир жолку окуя чагылгандай бүт айылга заматтын ичинде таралып бүтпөдүбү караңгүн. Таң эрте асман менен бой талашкан алып тоодон эгин артып кылайып, дүйнөдөгү жандуу жансыздын баарына тиричилик нурун тегиз чачууга камынган күндүн көзүн каргашадай кара булут жоо тозгондой курчап, түбү түшкүр буу дүйнөң алсыз гана жарып турду. Күндүн куйкалаган ысык аптабында биринин чурайына бири талаша баш катып, жуушап жаткан койлор ошол тапта азыткы тийген эмедей аркы терки жүгүрдү. Койчумандардын шаштысын кетирди. Айрымдары күн жаашынан алдын белги бергенсип,
эки-экиден сүзүшөт. Ушул кубулуштардан улам алда бир жамандыктын болоорун сезген Абышка эмнеси болсо да жайыттагы койду эртелеп Азизжандын өргөсүнө жакындатмак болду. Алдаш ормай, жамгыр жааганча үйгө жетсем экен деген ою эки бутка түрткү болуп чоң арыштайт. Анткен сайын өпкөсү көбөп оозуна капташып кетти. Демейде үйгө айырылап жетип алчу Абышка абы жолу күчөнүп жүгүрсө да жете албай баратты. Бир убакта түрмөктөлгөн кара булут уюлкуп келип шар эттире төгүп жиберсе болот. Зорго бараткан койлор башына таш тийгендей чорт бурулуп, карагайды көздөй утур жөнөп берди. Теребел бууркан шаркан түшүп, көз ачырбай жүрөгү үшүн алат. Койду айдап жүрүүдөн түңүлдүбү же жамгырга артык чачылана берүүдөн корктубу, тайгандан качкан түлкүдөй үйдү көздөй сызып жөнөдү. Азизжан куур талпактын үстүндө алдан эден кооптонгонсуп тыштан көз үзбөйт. Кыязы, малын ойлоп жатса керек. Шаштысы кеткен Азизжан кыраттан нары эңкей бере саамга каккан казыктай жалдырай түшүп, кокус түшүнөн чочуган адамча селт этип алды да сайды көздөй дыр койду. Кирген буурадай ал бууттанган арык суусунда эки козунун чабалактап агып баратканын даана көрдү. Көргөн көзү тунарыктап, башы айлан көчөк атып, жыгылып туруп, арык жээгине жетиши менен сууга боюн атса болот. Эки козуну камгактай ала салдырган киргин суу Азизжанды оп тарткан сайын жан далбасы менен жээкти көздөй жүткүнөт. Тилсиз жоо менен айгышкан Азизжандын жалаяктай оозу көгөрүп, өң түспөлү тирик муш. Жайчылыкта болор болбос иштер үчүн тимеле жашоодон түңүлө жаздап, эми мындайда жан таттуу болгону кызык. Ооба, ким эле өз жанын оңойлтон кыйгысы келсин. Өлүм менен өмүр ажырымында чымындай жанын сактап калуу үчүн жанын үрөп чыркырады бечара. Соңунан жете келген Абышка түтөгүн баса албай ийини менен тынып, бир чети коркконунан тили күрмөөгө келбей туттуга түштү. Ар түрдүү таштандылар. Карагай бутагынын урандылары сүткө каймак тургандай суу жээгинде көлкүп, майда толкундар менен алсыз гана термелүүдө. Абышканын таягын ычкына кармап, алынын жетишинче алдыга жүткүнгөн сайын сууга чыланган кийимдери аны кайра артка сүйрөйт. Жаштайынан кара жумушка көнүккөн Абышканын шадылуу колдорунун күчү кайта элекпи? Же тагдыр Азизжанга боор орту бейм, бир маалда аны суудан сууруп чыкты. Оң жак кыптасы менен бир топко чейин дем ала албай жатты. Абышка болбогондо сөөгү алдан ибак кара жерге жашынмак. Ичпей жебей үзүлүп түшүп жыйган мал дүйнөсүн кыя албай көз ачык кетер эле го. 40 жыл кыргын болсо да ажалдуу өлөт. Ичер суу көрөр күнү түгөнбөсө, эбепке себеп болуп аман калары турган кеп экен. Эси ой түшкөн Азизжан бир окумда ордунан ыкшоо мыдырап Абышканы тиктеди. Анын бул көз карашынан жек көрүүнүн каңшаары туюлуп тургансыды. Кылмыш кылып коюп, ичинен тынып жашырып жүргөн адамдай Азизжандан көзүн ала качкан Абышка кандайдыр бир кыжаалатчылык менен жер тиктеди. Кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп коюп, тимеле эч нерсе билбегендей зыңгырайсың да. Толуктап бер эки койдун кунун. Жаак эти дирилдеп Абышканы тешетиктеди. Кайдагы кой? Аны мен атайын сууга түртүп жибербесем. Абышканын үнү өктөм чыкты. Эмне? Жеби чүдөй алая карады. Жамгыр жаамак түгүл, таш жааса да койдон кабар алып карап турсаң болбойт беле. Үйгө тыгылганыңдын кесепети ушул. Айланайын Азизге түшүнчү суранам. Ырысы жок сендей эксе чалдын кандай шумдук ойлоп жатканын ким билиптир? Кутулам дебе. Жөн жерден көө сыйпап, ушинтип күйгүзүп жатканына чыдабаган Абышкан тамагын ый кысып,
өнө боюнан жан кетип теңселе түштү. Жыргалынан Азаваровдун ушул дүйнөгө келгенине нааразы болду, өкүндү. Кантет эми жан багууну дебесе улуу башын кичүү кылып карыган чагында Азизжанга кул болот беле. Ата канат дүнүйө оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген заманың ушулбу. Мен эмнеден жаңылдым, о тагдыр. Чөп менен суудан башкага кылчалык залакасы жок мендей шормаңдайды ушинтип кыйнайсыңбы? Жаш кезимден тарткан азабым дали аздык кылдыбы сага? Эмки саналуу өмүрүмдө жыргап жашайм го десем, берген шыбагаң ушулбу? Көөдөн жара үшкүрүндү, жашоосунан алыды. Керек болсо маңдайындагы албууттанган сууга секирип өлүп алгысы келип турду. Бирок тырмактайынан бирге түтүн булаткан байкуш кемпирин кыя алган жок. Мен өлсөм, сенин күнүң не болор? Азизжан сыяктуу көпөстөрдүн коломтосун көсөп, күң болуп жүрүшүңдү түк каалабайм. Менин азап тартканым жетишет. Жамандык жерде жатпайт экен. Көп узабай ошол күнкү чырт чатак айыл элине желдей тарап, Үрүлкан байбиченин кулагына да жетти. Кой оозунан чөп албас момун чалынын Азизжандын алдында каяшы айта албай, мүңгүрөп кайтып келгенине намысы чыдабай ичинен түтөдү. Адатта 10 ооз сөзгө 1 ооз жообун аяган адамдын эң эле жоошу ошол абышкасы. Бирөөгө жамандык ойлоп ала жибин аттап көргөн жан эмес. Жакшы сүйлөгөн адамга барбалактап колунда бар жардамын кылып, акырында зыян тарткан учурлары көп эле болгон. Андайда Үрүлкан байбиче абышкасынын таламын талашып, эл ичинде баш көтөрүп жүрүштү. Ошол иш үчүн анда дагы Азизжан менен кайма айтышкан. Экөө бирдей тилин тартпай, айтпаган сөздөрү калган жок. Ошондон улам эки үй бүлөнүн катыштыгы биротоло үзүлгөн. Андагы иштер алигиче Үрүлкан эненин жаадында жадыбалдай жатталуу. Абышкасынын ошондогу Азизжандын жан чыдагыс жемесин угуп, үй бүлөсү үчүн берген курмандыктарын кантип унутмак. Ойлогон сайын карегине жаш толуп, эчин жолу билдирбей өксүгөн күндөрү болду. Өз канынан жарып чыккан кыздарынын сарамжалдуу үйүнөн илгерки абышкасы экөө жашаган үңкүрдөй болгон үйү алда канча жылуу сезилет. Азыр ал үйүнүн ордуна атайын өкмөт каржы чыгарып, жаркыраган 2 ооздуу үй тургузуп беришти. Тирүү болсоң, ошол үйдө эриш аркак бейпилчиликте жашайт элек го. Азыркы эркин, кудуреттүү замандын шаанысын көрүп сөзсүз кубанаар элек. Бирок айла жок. Ажалдын ырайымсыз кылычынан эч ким кутулуп болбойт тура. Жаман кемпириңди жалгыз таштап кете бердиң. Түрмөктөлгөн калың ойдон жан дүйнөсү жанчылып, картаң өңү ан сайын чүнчүйт. Кайран абышкасы басып жүрүп эле жашыруун жүрөк оорусунан мүрт кеткен. Жакшы адамдын өлүмү салтанат турбайбы? Жаамы журт түрө жыйылып, эмгектеген баладан эңтеңдеген чалга чейин ыйлабаган киши жок. Бирок жакын коңшусу туруп, Азизжан өлүмгө келбеди. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт. Ушунчалык кектенгени акылга сыябы? Бу дүйнөгө түркүк болуп өлбөй жашайт бекен? Айыл арасындагылар уудуу кепке түшүп, жакаларын кармады. Өлгөндүн артынан өлмөк жок экен. Өлөр адам өлүп бүткөн соң канчалык жер чапчып, ыйлаган менен тирилип келмек беле. Ыйлап тирилтип алар иш болсо, бу дүйнөнүн кымбаты кайда? Өлүм барда мынтип жатса, өлүм жок жашооң кай багыт калып бармак? Абышкасын жерге берип, арткы иштери тейленип болгон соң, ар кимиси жай-жайына тарады. Эл дегениң жакшылык жамандыкта гана ат тизгинин буруп, жайчылыкта карым-каттоо дээрлик эрен төрөнгө алынбай, өз иштери менен күйпөлөктөшөт сыягы. Ооба, кепеде үйдө соксоюп, бири-бирин тиктешкен эне балага эч болор эч кимиси болбоду.
Адеп баласы бар да билбеген экен. Алыскы шаарга иштейм дегенде ак эткенден так этип, көгөргөн бойдон энесин таштап баса берди. Бөрү баласы ит болбойт, өз каныңан жаралбаган бакма балаң бакмалык кылат тура. Мындай болорун билгенимде бакпай эле койсом эмне? Баласы кеткенден кийин азап үстүнө азап жүктөлүп, басаар багыты жок, ээн талада адашкан жолоочудай бүт дүйнөсүн караңгылык чыйрылап, камгактай карып көңүлүн бир саам тынчытууга да буямасы жетпей эчкирип ыйлады. Аяк учу бирикпей, баш чаташтырган турмуштун бу кыйма чийме жолдору көзүнө ого бетер элең салаң көрүнүп, жер жаандагы жандуу, жансыздын баары алда каякадыр жетип кеткен сыяктуу ың-жыңсыз сезилип турду. Жалгыз дарак токой болбойт. Ооба, жалгыз адамдын күнү курусун. Кепедей үйүндө эртеден кечке өлүм тозгон эмедей соксоюп отурган. Тамак аш көздөн учат. Жарытымдуу тамак жасоого кайда калы дейсиң? Көрөрүнөн өлөрү калган чагында эми мынтип тикендей жалгыз калганын эстеп, кыялы кыйсыпыр. Тар курсакта тебишип, талашып эмчек эмишкен өзүнүн бир түгөйү тээ ит өлчүдө жатпайбы? Учурунда ушул эле айылындагы бир казак жигитке турмушка чыгып, 10 жылга жуук жашаган соң, андан эле күйөөсү бул жактагы өтөмөлөрүн өтөп, ата-энеси болуп Казакстанга кетүү чечимине келишкен. Арзып сүйгөн түгөнүнөн айрылып, кан какшап калгысы келбеген келин күйөөсү менен кошо кетти. Ал жакта кандай жашап жатканын ким билиптир? Абышкаң жок жалгыз кантесиң, а көрө бул жакка алып келип алайын деген каттар жазылган жолдомо жиберген экен. Сөзүнүн кыязына караганда турмушу жаман эместей сезилди. А бирок абышкасы жаткан ыйык топурактуу туулган жерин, ата мекенин кыйып бөлөк журтка кетүүгө жүрөгү унабады. Андан башка кимиси бар эле? Өзүнүн кичүү сиңдиси турмушка чыккандан кийин эле 40 жашында пендечилик сапарына узай берген. Мына, эми сомодой жалгыз калыптыр. Ушуларды ойлоп, тагдыр мынтип азаптаганча алар жерине биротоло алып кетсечи деп тиленет. Эң улуу кызы өз чөлкөмүнө турмушка чыкты. Андан кийинкиси да оодан да очор бачарлуу. Баласы иштеп кеткенден кийин жалгыз калган эненин ушул улуу кызы үн алып келген болчу. Бир айдай жалгыз жашаган кемпирди бүт айылдагылар ушактын шишине илип түшкөн. Эми кызынын үйүнө келгенден бери элдин оозу суу сепкендей тынч. Кайда барсаң мамайдын көрүү болуп, эл оозу тынчкан менен күйөө баласынын алигиндей заар сөзүнөн жерге кире жаздап жатпайбы? Мынтип көзгө сайылган кылкан сыяктанбай, эки кулакты жапырып өз үйүндө жашай бергиси келди. Бирок биткө чөшүп көйнөгүн отко салган менен болобу? Күйөө баласына таарынып кеткен менен акырында кызынын жүзү не болор? Элеги жок эл эртең эле жалгыз энесин бага албай кууп жибериптир дебейби кокуй? Кызын аяды эне. Күйөөсүнө жалооруп жашап жүргөнүндө эми мындай жалаа кептин чекесинин отуна өчпөстөй басылып, өмүр бою энесине карыздар болуп өтөрүн каалабады. Ушинтип болсо да ак сүтүмдү актаганга шарт түзүп берейин деди эне. Канчалык өмүрү калды, ким билет. Эртеден кечке кол байлаган оокаты болбогон соң, чабыттаган ою алеңгир салып, баягы жексур Азизжанды эстеди. Адам баласынын ашаанча напсысы акыр түбүндө айныксыз трагедияга алып барарын чындап сезинди. Ооба, анын кейиштүү өлүмүнө эч бир аманатсыз, менчиксиз кара жер себепкер болгон. Бул уч кыйры билинбеген төшүтүктүү кара жерге кимдер түбөлүк ээлик кылып жашай алат? Бирөөнүн колунан келсе гана. Баа этип бакырып, бул жарыкчылыктын каалгасын ачышыбыз менен жер эне боорун алат. Анан жыгылып туруп, жер кучактап торолуп өсөбүз.
эрезеге жеткен соң өзүбүз чоңоюп алгансып ааламды каалаганча калчап түп көтөрө башкаргыбыз келет. Мыкаачылык менен жеренени кордоп баштайбыз. Бирок жерене баарына түтөт экен, баарын кечире билет. Канчалык күнөөбүз болсо көтөрүп жүргөн. Биз андай боло алдыкпы? Айкөл чыдамкай болгондон көрө ач көз митаам өзгөмөчүбүзгө гүл тарттык. Деги эле бул дүйнөдөн өлбөй жашоочудай эркибизди текебердик уялады. Кайра эч кимге менчиксиз кара жерди талашып жаңжал туудурдук. Тирүүчүлүктө үлүшүбүзгө бөлүп берилген жерге каниет кылбай, дагы алсам деп чуулган салдык. Ананчы Азизжан өңдүү мезгилсиз о дүйнөгө сапар тартып, биротоло жаныбыз жай алып тынат. Ооба, Азизжандын ашынган ач көздүгү жылан боор сыйыртмак сымал кылкындырып, акыры жанын жалмап тынды. Элди жакырчылыктан арылтып, бир тегиз жашоо шартын түзүп берүү ыслааты жүргүзүлө баштаган. Турмушу төмөн түтүндөргө өкмөт бир кылка экономикалык жактан жардам берип калбастан, мурдагы жер бөлүштө ашыкча ээлеген байлардын жеринен алсыз түтүндөргө тең бөлүү принциби жолго коюлуп, теңдик урааны кенен кулач жайдырылды. Ошол маалда Азизжандын менчиктүү жер эсебинен кыйла жер ашык чыккандыгы тастыкталып, кыштак кадырлары ашыгын жерин кем түтүнгө бөлүп беришти. Жердин тартынан ошол күнү кечке жуук дене табы менен кан басымы туйуксуз өрдөп, эстен танып суу жыгылды. Ошондон тарта кан басымы оорусу боюна өнөкөт болуп бүттүбейм. Айга албай 1,5 жылдан соң мүрт кетти. 50 жаш. Эр ортону 50 жаш. Кара жер кимге асыгатмак? Ошол талашкан кара жери акыры өзүн алып тынды го бир көз ирмем ичинде. Мына бул оош кыйыш жашоо сапарыбызда эч нерсе түбөлүктүү биз менен жашап калбайт тура. Ар нерсенин сурагы, мөөнөтү бар экенин эскерип, тойгонго топук кылып жашаганыбыз чексиз бакыт экенин Үрүлкан байбиче жан туйгусу менен сезинди. Байлык үчүн жанын садага чапкан Азизжан шекилдүү эр кылдардын аягы суюлуп, ата мекенине, кыргыз элине аянбай кызмат кылган мекен сүйөр ата уулдар жетишип чыга берүүсүн чын дилинен тилейт. Мекен үчүн элеп желеп соккон жүрөгү кыял ааламын эчен мерте чаркайлантат. Дейинкиси учурдагы алдуу комдун шаманасы, ар улут элинин башына бакыт кушу болуп конуп, улага төрүндө берекеге ширелген бак дөөлөт байма-бай жылоолосо деп күндүз түнү эстей берет, тилей берет. Жакында Үрүлкан энени айылдын чекесиндеги зарлык абышка тамакка чакырып калды. Тууганчылык деле жайы жок, болгону көөнө коңшулардан болот. Абышкасы тирүү кезинде ошол зарлыктар менен үйүн газ катар тигип жайлоодо ымалалаш жашашкан. Сеники меники дешпей жартынан болсун бөлүп жеп, эки үй бүлөнүн катыштыгы кудум бир туугандан артык эле. Балгымыздан кере жутуп, козунун эжигейде этин керте тиштеп, коломтонун жанында узун сабак аңгемеге батышчу. Дилинде ныпым жамандык жок жоомарт зарлыктын жакшылыгы али күнгө чейин байбиченин эсинде. Андан бери эчен жыл сабала өтө чыкса да, оозун ачса жүрөгү көрүнгөн зарлык абышкага негедир бөйрөгү бурулуп турат. Кокус көчөдөн көрсө жаземдебей таанып, кубаныч жашы карегине тегерине кызуу учурашат. Эх, кайран күндөр. Абасы кымыз жыттанган, ак мөңгү кемер курчанган жайлоо көрүнүшүн, жайыл дасторкондо жабыла даам сызган жакындарын эстеп терең улутунат. А эгер өткөн жашоого кылчайып, кайра барууга мүмкүн болсо, ошол жайлоо турмушун ал убактагыдан да чексиз бактылуу өткөрөр элем деп өкүнөт. Андагы элге жасай албаган жакшылыгын эселеп жасайт элем дейт. Бирок андай болуу кайдан? Жашоо биз ойлогондой болсо, бул өмүрдүн аркы бир тыйынга турбас эле. Көрсө, биз адамдар көп учурду эрөөнсүз өткөрүп жиберип, соңунда илепти кырчат иштеп наалып калат экенбиз.
Бул биздин табиятыбызга сиңген айыгуусу кыйын ылаңга айланды. Кызы чөпүрөккө түйүп берген кичине бир ором акчасын түгөл каржылады. Жер жемиш, таттуу сыяктуу ылгый жемектиктердин түрүнөн тандап алды. Зарылык менен байбичесине атайын белек сатып алайын деди эле, акчасы жетпеди. Кирген дүкөнүндөгү жигит Кытай улутунан болот экен. Акчасы жетпей алдастай түшкөн байбичени көргөн ал негедир жылмайды. Жигиттин эне деген жылуу сөзүнө, башка улут болсо да кыргыз тилинде так сүйлөп жатканын көрүп таңыркай түштү. Мындай сөздү угам деп күтпөгөн байбиче жаздым эшитип алдымбы дегенсип таңданган таризмен. Ооба эне, акчаңыз жетпей жаткан соң насыяга берип турайын дейм. Кой айланайын, сага да жан багуу керек да. Буларды мага бекерге берсең зыян болбойбу? Жигит каткырып күлүп жиберди. Коюңузчу эне, ошунча кенен дүкөнүмдө 2 буюмдун кемигени үчүн чоң зыян болот беле. Антпей ала бериңиз. Жигит жоолук менен чапанды каттап энеге узата сунду эле чок кармаганын жаткансып дароо колун тартып алды. Жо, алсам болбойт. Азыр бекер дүнүйө кайдан болсун. Мындай дегениңиз мени жат санаганыңыз. Баарыбыз бирдей жуңголук болгон соң жакында жардамда болсок жакшы эмеспи? Карызга деп баракка жазуу ажатсыз. Тек акчаңыз болгондо кайтарсаңыз болду. Жигиттин оозунан мындай сөз угам деп эч ойлогон эмес эле. Ушундай жылуу сөзгө арзып жаткан үчүн тула бою жазыла калгансыды. Бул коомдо ушундай жакшы адамдардын көп экенине чындап ишенди. Тили башка болсо да дили айкалышкан берешен жигиттин ушундай мамилесинен улам кубанычтан сыгылып чыгып, карегиндеги чолок жашы жигит сунган кийимдин үстүнө тып деп тамганын өзү да сезбей калды. Ыйладыңызбы эне? Жигиттин үнү кандайдыр жалынычтуу чыкты. Жок садагасы, өзүмчө эле. Сөзүнүн аягын айта албай күлүп жиберди эне. Ыңгайсыздана түшкөн карт энеге алиги жигит мыйыгынан жылмая узатты. Ал кийимдер Үрүлкан энени гана эмес, ошол күнү Зарыл Кабышка менен байбичесин ого эле кубантты. Зарыл Кабышкага атайын арнап тигип койгонсуп дал келгени укмуш. Жоолук байбичесинин ак жумал жүзүнө куп жарашып, ажарлуу өңүн ан сайын ачып турду. Үрүлкан эненин мындай жарашыктуу белегинен ар экөө тең ыраазычылык сөздөрүн жаадырып, алкап жиберишти. Белегинин чындап жакканына ич-ичинен кымыңдаган эненин ал күнкү маанайын өзү гана билет. Курутунан майына чейин жыйган тергенин дасторконго бүт салыптыр. Койдун эзилип бышкан эти кадыресе тойдун шан шөбөкөтүн айгинелейт. Этти кенен тартып, колу ачыктык таасын көрсөткөн Зарыл Кабышка да дал элгеркидей сыйчыл мамилеси сакталып келгенин билди. Коңшуларын тамакка чакырганда бир койдун этин түгөл салып, келген элди ичкиле жегиле деп уламдан улам кыйнай берүүчү. Анан эл Саймедиреп аңгемеге түшөт дейсиң, күндүн кандай өткөнүн табышмак. Соңунда жей албаган устуканга кичине эт кошуп узатып коёр эле. Эми мына адатынча Үрүлкан энени тамакка кыйнап сөз куржунун жыртты. Илгери майды кыйын жечү элең, азыр кандайсың? Картайганда жүрөк кайтты. Анда жаштыктын күүсү менен жей берген экенбиз көрсө. Сап абаны кере жуткан жайлоо элине бир муштум куйрук майың бир паста эле сиңип кетчү эле. Азыр андай табит тамак сиңдирген таза абаңда булганып бүттү көрүнөт. Эт менен кымызга тоюп керилип жатчу айылдын көк шибери ыргытылган таштандыга жык толуп, кээде жатканга эмес көчүк басары жер таппайсың. Айтор, элдин турмушу оңолгон менен коомдук көз карашы кишини да эле ойлонтот. Зарыл Кабышка ыкшып күлүп жиберди. Айтпаганың жок экен. Үрүлкан эне үндөбөй кеседеги чайын каба жутуп сөзүн угумбурду. Абаса балдарың кандай? Кылмышка кабылган күнөөкөр адамдай ичин тыңшап, жүзүндөгү эмереки жылмаюу кайдадыр жытты. Эмне дейин? Терең бир улутунду.
Баланын бары да азап, жогу да азап тура. Уулум андай тагдырга кабылат деп оюма да келбеген. Демек тагдыр мага келинден жазбаптыр. Балам зайыбынан ажырашып ар жерде тамтайып жүрөт. Кылган ишинен жок же алган аялынан жок, балдарын тирүү жетим кылып. Алар канчалык эмне жетпеди экен? Үрүлкан эне таң кала сурады. Ой, билсем мынчалык мүңкүрөбөс элем го. Экөө тең жакшы эле жүрүшкөн, бир күн эле ажырашып кеткенин угуп аң-таң болдук. Акылыбыз жетпеди. Бизге ата энем деп бир ооз айтып койсо эмне? Азыркылар өздөрү табышып, үйлөнгөндө тим эле каадалап үйлөнүп, анан эле өздөрү билип ажырашып кеткенге куйкан курушпай коебу? Мейли, аларга сооп дегин келет. Башың баш, багалчагың кара таш дедим да, албей башка артыкча баш катырбас болдум. Бирок ортодогу чиедей балдардын тагдыры эмне болот? Баланы өз энесиндей эч ким жакшы көрө албайт. Жан дүйнөсү жаракка кетип, балапан жүрөгү эне мээрине чаңкаган урпактын келечек кендири кесилбей коебу? Энесинин азык алып келүүсүн зарыга күткөн сары ооз балапандай, бир тамчы ууз сүттүн ширин дамын. Энесинин көкүрөк жытын канчалык эңсейт. Эңсей берип үн-түн таш каап, акырында мерез, жашык, түн турпактардын кантип чыга келгенине акылы жетпей, күнөөнүн теңин жазыксыз урпактарга оодарат. Эң оболу эне мээрине тойнуп, акылга сугарылып, анан жакшы чөйрөдө тапталган урпактын келечегинен ополтоодой үмүт күтсөк болот. Алардын канында теңдешсиз рух, жаратмандыктын дымагы түрбүп жатат. Азыр мына мекенибиз шараккан дайрадай өзгөчө шоокуму, таскагы таш жарган укмуштай дүбүртү менен алдуу коомдун пайдубалын эркин түптөдү. Ушундай жакшы заманда тынч жашаса бирөө тамагын талашмак беле. Азыркы заманда эки күн бар дегим келет. Бири көктөн жандуу жансызга өмүр жарыгын таратса, ал экинчиси ошол жарыктан наар алган бүт тирчилик ээсинин жашоо бакытына шамчырак болуп тиет. Ал азыркы акыйкаттуу партия. Партия өкмөттүн адилеттүү закон түзүмү, коомчулуктагы кыбыр эткен бүт жандууга жылуулук, бейпил турмуш ыйгарууда. Мындай күчтүү жылуулуктун табынан мемиреген тиричилик ээлери алдыга дамамат камуруп, биз эңсеген алдуу алсыз, бай кедей деп чеңелбес кудуреттүү заманга шардана жетиштик. Ооба, бул күндүн шооласы мага да тийди. Болбосо ушинтип жан сүйөр жакыны менен ак дасторкон үстүндө май чайнап отурат белем. Көөдөн жара үшкүрүнүп жиберди. Ойлуу тарткан карегинде агып түшө албай мүлтүлдөгөн ысык жаш турганын Үрүлкан эне даана сезди. Айткандай, зарыл кабышка күтүүсүз ооруга кабылган. Көрсө, мээ кан тамыр чарчаган экен. Ар нерсенин башын чолуп, оозуна келгенин айтып, акыл эстен айнып калган. Үйгө кирдиби, таш кенедей жабышып чыкмагы тозок. Өөдүк-сөөдүк сүйлөй берет. Алыстан көргөндө эле жаа боюн ала качкан эл ушул өлбөдү деп каргап иштеп, уу тилин агытып калышат. Бир дары караанын көргөндө эшикти тарс жаап, үй ичине бекинип алчу болушту. Анткени ошол чөлкөмдө укмуштай аңыртке ооздон оозго тарап кетти. Кокуй ал адамга катылат экен, бирөөнө бычак алып жүргүргөнгө араң кутулуптур деген сөз анчайын элдин үрөйүн учурду. Бирок анчейин опурталдуу эмес эле. Көргөн адамын жазбай тааныйт, кадимкидей саламдашат. Болгону мээ кан тамыр жайында иштебеген соң өйдө төмөн сүйлөп койгону ошол экен. Эл аны ашыкча ойлоп, жок жерден күнөөлөп, душман катары мамиле тутушканы кай жорок. Байвичеси элдин ушундай мамилесинен айыңынан жерге кире жаздады. Жердин катуулугунан бир колунун ачуусун бир колу менен басты. Эми кантет? Жалгыз баласынын түрү тиги болсо, үйүндө жарытымдуу кирешеси жок, кантип ооруканага көрсөтмөк эле? Айылдык ооруканага алып барганында биздин колубуздан келбейт, чоң жерге алып баргыла деген жообу канап турган жерине туз сепкендей болбодубу кокой. Аны байкаган
өкмөт кадрлары карап турушкан жок. Зарлы кабышканы Үрүмчү шаардык ооруканага алып барышты. Бардыгын өздөрү камдады. Байбичесинин чөнтөгүнөн бир тыйын да каржыланган жок. Бүлбүл жанган өмүр шооласы жалбырттаган алоого айланып, бир ай ичинде куландан соо айыгып чыккан. Ошол иштердин баары Үрүлкан эненин мээсинин бир кычыгында чаркайланып, аяк учу бирикпес бейжай ойго кишенделет. Баарынан да бейдарек кеткен жалгыз уулунан али күнгө чейин көңүл сүйүнтөр кабары болбогонуна үлүңдөп бараткан үмүт шамы, өмүр өртү ого өтер өчкүндөй түшөт. Келиндин бешенесинен өөп, өз колу менен ак жуулугун башына салып, куттуу үйүнө киргизип алууну канчалык эңсейт. Мындай бакыт насип болмок түгүл, карган чагында тагдыр таш бараң калып, күйөө баласын босогосунда кор кылып койбоду алат күн. Жакындан бери абышкасы түшүнө дамамат кирчүү болду. Ыйлаба кемпир, сен экөөбүз эч ким көрбөгөн жерге кетели, эч ким бизге жол тобола албайт деген чалынын аялуу үнүн үзүл кесил уккан болчу. Түшүнүн аягына жетпей чочуп койгонгону эсине келди. Абышкасын чындап сагынды. Кызыл чийкил жүзүн көрүүгө ынтызарланып баратты. Эшиктин алдындагы олтурган ордунан этият козголуп, негедир мурдагы абышкасы экөө жашаган кыштоонун жолуна түштү да, этек жеңин шамаалга делбиретип ашыгып жөнөп берди. Кайгылуу эненин дүйнөсүнө кошо кайгыргандай, табият каарына кирип, түрүлгөн кара булуттар көнөктөп жашын төгүүгө камданып турду. Эне бар кубаты менен арышын кенен таштап, бүкчүйгөн калыбында шамаалдан уюлгуган топо жолдун чаңына чачап, дарманы кетип күйүгүп барат.